Саламатсыздарбы? Бул сабак сызыкча менен дефис тууралуу болмокчу. Алдыда алардын айырмачылыктары жана сүйлөмдө аткарган кызматы тууралуу маалымат беребиз. Сызыкча менен дефистин милдети эки башка. Алар жазууда да айырмаланып турат. Сызыкча узун келип, эки жагына боштук калтырылат. Ал эми дефис кыска жана эки жагында боштук жок жазылат. Компьютерде бул эки белги бир эле баскычтан терилет. Сызыкчаны эки жагынан бирдей боштук калтыра терип, андан кийинки сөздөн кийин да боштук калтырылганда узара түшүп, сызыкча болуп калат. Сызыкчадан кийинки сөз же сөз тизмеги андан мурун турган сөздүн маанисин, мазмунун туюнтуп турат. Сызыкчанын милдети сүйлөмдүн ички бөлүнүшүн көрсөтүү жана сүйлөмдүн кийинки бөлүгүн алдыңкы бөлүгүнөн бир аз арылатып туруу болуп эсептелет. Сызыкча сүйлөмдү окуп жаткан адамдын көңүлүн сүйлөмдүн биринчи бөлүгүнө бир аз токтотуп, кийинки бөлүгүнө өтүүнү кыска убакытка созот. Жазууда бир өңчөй мүчөлөр менен жалпылагыч мүчөнүн ортосундагы чекти ажыратуу үчүн жалпылагыч мүчөдөн мурун же кийин сызыкча коюлат. Сызыкча ошондой эле жол аралыгында туюнтат. Ал эми дефис морфологиялык кызмат аткарат. Башкача айтканда, татаал сөздөрдүн курамдык бөлүктөрүнүн ортосуна коюлат. Дефис кош сөздөрдүн ортосуна коюлат. Дефис иреттик санатоочту жазууда колдонулат. Башкача айтканда, ынчы мүчөсүн туюнтат. Эки сүйлөмдүн айырмасын караңыздар. Бир эле дефис маанини канчалык өзгөртүп жиберет. Эки китеп алсаңыз, 3 китеп белекке берилет. Эки китеп алсаңыз, 3-чү китеп белекке берилет. Кечээки таймашта балам 2 орун алды. Кечээки таймашта балам 2-чи орун алды. Кыргызстандын аймагындагы эки же андан көп сөздөн куралган татаал географиялык аттардын бардыгы тең, араларына дефис коюлуп, ар бири баш тамгалар менен башталып жазылат. Жыйынтыктап айтканда, сызыкча сүйлөмдөрдөгү маанини ажыратат, ал эми дефис сөздөрдү бириктирүүчү функцияны аткарат. Эми билимибизди текшерип көрөлү. Сүйлөмдө кайсы жерге сызыкча, кайсы жерге дефис коюлат? Бүгүнкү сабагыбыз ушуну менен соңуна келди. Саламатта болуңуздар.